Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү баян ажыга баратып, бирок кабыл болбой кала турганын билип калып, ажыга барбай калган киши тууралуу. Илгери бир киши болгон экен, ажыга аябай ниет кылып барам деп, анан сүт сатып иштечкен да, айылдан шаарга. Мындай эч кандай бир кант ысык ата районунан сүт чогултуп келип, Бишкекке келип саткандай да. 20 сомдон алса, бияка келип 25 сомдон саткандай. Ошентип отуруп, байкушпа 5 сом кошуп сатып отуруп, ажыга аябай ниет кылган экен. Мен болгон акчаны чогултам, лишний расход сарптабайм, лишний эметпейм. Анан чогултуп 5 сомдон чогултуп отуруп, 25 жылда ошо ажыга барып келе турган акча жетерлик каражат чогулткан экен да. Ал кезде куржун ошо дирхам ал кездечи. Башка өлкөдө болгон окуя да. Анан чогултуп алып сүйүнүп, тим эле жүзүндө жылмаюу дейт, аябай сүйүнүп алган, кубанып ажыга баратат да все-таки. Анан аябай ушинтип күлүп, баарына жакшы сүйлөп, ассаламу алейкум деп жакшы учурашып, даават кылып башкаларга. Анан ал кезде баягы деңиздин ар жагында жашаган киши экен. Кораблдан өчүп керек болот ажыга барыш үчүн. Анан кораблга отурат, кетип барат, уктап кетет. Уктап кетсе эле бир кезде бир шыр-чурт деген эме өтүп кетет, ойгонуп кетсе жана куржуну маймылжулуп кетет экен да. Анан парусун үстүнө чыгып кетет экен. Анан кычалат болуп, нерв болуп, башында ай берип, түйүш тияк деп айтат, неме деп, эчтеке түшүнбөйт тиги. Маймыл да шимпанзе. Анан жана ажыга бараткан кишинин анан оозунан анан аасы, бысы, сөңгө сөздөр чыга баштайт, нервтин тебет дейт, чабат дейт, түшпөйт дейт тиги. Анан бир кезде кармап туруп анан куржуну ачып туруп, бир дирхамды алып туруп анан монтип тамашалап, ме демиш болуп туруп анан тиги аябай тосуп алган дейт. О, бер депчи. Эми 25 жыл менет кылды да. Ошол акчаны табыш үчүнчү. Анан берсе тим эле сүйүнүп, кубанып тигишичи. Анан дагы бир калганын бер деп атса, анан экинчисин алып алып туруп сууга ыртып кеткен. Анан кужалат болуп, тиги чаап коет, нерв болуп коет дейт жанагы парустучу. Анан үчүнчүсүн алып туруп кайра мытымыш болуп туруп өзүнө ырып болуп дейт. Төртүнчүсүнө кыскасы ошентип отуруп жарым өзү, жарымы сууда калган экен да. Аңыча болбой анан баягы тиги нерв болуп, өзүнүн акчасын карайт, ыйлайт, сууну карап коет, маймылды карап коет. Анан баягы 25 жыл менет кылганын эстейт. Анан ыйлай берет. Анан аңыча болбой анан маймылдын эси табылып калат экен да. Эси табылып калып анан эмне болду? Байке, бул менин маймылым эле деп тигин карайт. Маймыл тигин караса акча турат, тип куржунду мынтип эметип атат, шылыңдагансыпчы, пустой да, ичинде жок эчтеке. Айтат экен да, бул менин маймылым, бул тартиптүү эле, нормалдуу эле маймыл эле, бул үйрөтүлгөн маймыл болчу, мындай жок болчу буга чейин. Эмне болду байке, эмне акчаңыз жоголду, акчаңыз бербей койду, эмне кылды? Десе анан тиги огуш бетер ыйлап эткен да. Байке, менин маймылымды отпайм, бүт төлөп берем, канча айтыңыз, полный баардыгын берем десе. Анан бир нече убакыт ыйлап, мукактанып, анан тиге сүйлөйт экен да, бир турган жок депчи. Акча үчүн ыйлаган жокмун азыр. Мен ыйлаганым, мен ушу 25 жыл мурун аябай ажыга ниет кылып ажыга барам дедим эле. Ушинтип сүт сатып иштейт элем айылдан шаарга сүт алып келип. Анан ушунча 5 сомдон кошуп отуруп 25 жылда чогулттум ушул акчаны дейт. Бирок мен өзүмдү өзүм алдап дейт. Мен ажыга баратпаймбы? Мен жаман иш кылган жокмун да, мен вроде жакшы иш кылып атпаймбы? Деп кыскасы өзүмдү өзүм алдап отуруп, ушу жарым литр сүткө жарым литр суу кошуп сатчу элем деген экен да. Аллах таалам ушунчалык адилеттүү зат экен. Аллах таалам баарын көрүп билип турат экен. Ошол мен өз менет кылган акчанын жарымын мага берди. Суу кошкон акчанын жарымын жанагындай сууга ыргытты деген экен да. Мен вроде сүткө суу эле кошуп атам да, у кошуп аттым беле. Мен ажыга ниет кылып атам да, мен башка бир туура эмес ишке эметип аттым беле деп өзүмдү өзүм алдай бергеним экен. Көрсө Аллах таалам баардык айыптардан таза зат, баардыгын көрүп туруучу, билип туруучу, адилеттүү зат экен. Мен ушу ажылыгым кабыл болбой калмак экен деп, анан ыйлап алган бойдон артка үйүнө кайткан экен да. Достор, биз ата-энебизди алдашыбыз мүмкүн, билбей калышыбыз мүмкүн. Келечегибизди, балдарыбызды, досторубузду, жумушта иштеп шефтерди алдап бир нерсе туура эмес иш кылып коюшубуз мүмкүн. Бирок билели, Аллах таалам баарын көрүп турат. Ошол ар бир кылган амалыбыз үчүн Аллахтын астына барганда жооп бериши келет да. Аллах субхана таала Кур'анда айтып атат, алар өзлөрүнүн амал көйү элестетишет деп, эстешет деп. Бирок алар билип койсун, Аллах амал көйлөрдүн амал көйү депчи. Орусча айтканда, пускай они знают, что Аллах хитрее хитрецов деп атат да. Ошон үчүн достор, Аллахты алдай албайбыз.